баласыз деле жашаса болот. Бала болбосо ажырашып кетет деген маселенин өзү жок да. Кээ бир аялдар өздөрү түшүнүп айтат. Кээде өзүнөн кемчилик кеткен болсо, үйлөнүңүз экинчиге, балалуу болушуңуз керек деген аялдар болот. Ошол учурда үйлөнүп кетишиңиз керек, керек эмес. Эки маселенин ортосунда каласыз да. Бирок аял менен жашаш дегени бир эле баягы тамак аш продуктасын берип коюш деген эмес. Моралдык жактан дагы, руханий жактан дагы ал менен чогуу болосуз, камсыз кыласыз деген маселе да. Эгерде үйүнү берип койдум, болду, экинчиге үйлөнөм десеңиз, артында чоң бир маселе жатат. Ошондуктан мындай терең ойлонуп карай турган болсок, ушундай үй бүлөлөр бар, махабаты сүйүүсү өтө күчтүү, балдар үйүнөн бала багып алат. Ишенесизби, өздөрү балалуу боло албайт, бирок 30-40 баланы тарбия кылып чоңойтот. Ушундай үй бүлөлөр бар чындыгында. Булар өзүнүн жеке канынан чыкпаган бала болсо дагы эч ким кылбаган эрктүүлүктү кылат. Эч ким кылбаган иштерди кылат. Свадьба кылып, той кылып чачтын ордуга балдар үйгө алып барып берип коет. Тоюн дагы керек болсо балдар үйүндө өткөзөт. Билесизби? Айтайын дегеним эмне? Адашпаш керек адам. Тандоодо адашпаш керек. Баласы бойго жетип каза болуп калгандар канча, баласыз деле жашап жүрөт. Эң күчтүү сүйүү апанын баласына болгон сүйүүсү, бирок апа дагы чыдайт да, баласы өтүп калса, каза болуп калса. Демек, терең ой жүгүрүшүбүз керек бул маселеде экен иштерим.